عن علي رضي الله عنه قال أفصح الناس وأعلمهم بالله عز وجل أشد الناس حبا وتعظيما لحرمة أهل لا إله إلا الله. Али радиаллаху анху айтат, Аллах адамдардын ичинен эң акылдуусу, эң улуусу жана ошондой эле эң Аллах Тааланы жакшы тааныган инсан, Аллах Тааланы көп билген инсан адамдардын ичинен ла илаха иллаллах элинин урматыны көп сыйлаган жана сүйгөн дейт. Мунун мааниси мындай түшүнсөк болот, адамдардын ичинен Аллах Тааланы эң көп тааныган, Аллах Тааланы эң көп билген инсан, эң акылдуу инсан ким? Али радиаллаху анху айтып атат, адамдардын ичинен ким мусулмандардын урмат сыйыны сыйлап жайына койсо жана жакшы көрсө дейт. Демек мусулмандардын акысыны, мусулмандардын сыйыны, мусулмандардын урматыны жайына коюп, ошону сыйлаган жана ошону сүйгөн инсан эң Алланы көп тааныган инсан дейт. Жашоодо же дүйнөлүк илимдерде адамга мынтип окутат. Өзүңдүн акыңды башкалардан талап кыл деп окутат. Сенин акыңды эч ким тебелебесин, эгер акыңды тебелеген болсо, акыңды алышың керек дейт. Ал эми исламдын көз карашында сен өзүңдүн акыңды бил деген жок да. Башкалардын акысыны бил. Ошолордун акысын, ошолордун урматын жайына кой жана алардын акысын сен сүй деп жатат. Качан адамдар өзүнүн акысын талап кылса, уруш болот жашоодо, талаш болот. Аялы күйөөсүнөн акысын талап кылат, күйөөсү аялынан талап кылат. Атасы баладан талап кылат, баласы атадан талап кылат. Кошна кошнадан талап кылат, натыйжада урушат. Бирөөсү экинчисинен талап кылып отуруп. Ал эми исламдын эрежесинде эмне деп атат? Эң Алланы көп тааныган инсан башкалардын акысын эң көп сыйлаган инсан. Башкалардын акысыны жакшы көргөн инсан дейт. А башкалардын акысы сага жакпайт да. Бирок ага жагат. Атанын акысы балага анча жага бербейт. Айтканын кыл, жумшаса бир жака барып келгениң, өмүр бою итаат кыласың, карайсың, сыйлайсың. Бул атага жагат да, ар бир ата каалайт, менин балам ушундай болсо экен депчи. Бирок бардык эле бала ушуну каалай бербейт экен да. Атасынын айтканы жага бербейт экен. А кимдерге жагат десе, кайсы инсандар Алланы тааныса, ошол инсандарга не кылат экен? Жагат экен, ата-энесинин урматын жайына коюп сыйлаган. Кошнаны сыйлаган, урматтаган, аялын сыйлап урматтаган, күйөөсүн сыйлап урматтаган Алланы тааныган инсандардын иши экен да. Ошондуктан балаңыз сизди сыйлашты кааласаңыз, анда дин үйрөтүңүз. Кошнаңыз сизди сыйлашты, урматташты кааласаңыз, ага дин үйрөтүңүз. Ошондуктан эмне деп атат? Адамдардын акысын урматтап сыйлоо үчүн инсан Алланы таануусу зарыл. Алланы тааныбаган инсандар, Алладан алыс болгон инсандар өзүнүн каалоосун эрчийт дагы, өзүнүн акысын талап кылат, натыйжада урушуп келет. Ошондуктан эмне кылыш керек? Биз жашоодо өзүбүздөн башкалардын акысыны биринчи коюшубуз керек. Жалпы мусулмандардын акысы бар. Эмне үчүн? Алар ыймандуу болгондуктан мусулмандын акысы бар. Бир канча акылары бар. Сыйлап, урматтап, зыян жеткизбей, жардам берүү жана башка толтура. Андан кийин мусулмандардын ичинен дагы бир канча адамдар бизге экинчи себептен да акылуу болот. Биздин тууган болгон себептен аларды көбүрөөк сыйлап урматтайбыз. Ата-эне болгондуктан көбүрөөк сыйлап урматтайбыз. Кошна болуп калгандыктан өзүнүн акысы бар. Жада калса, мусулман болбосо дагы бир жерде, бир өлкөдө жашап тургандыктан дагы акысы бар да. Эгер бир адамдын кошнасы мусулман болбосо, анын дагы акысы бар. Эмне үчүн? Мусулман болбосо да кошнаң деген акың бар да. Ага жакшы мамиле кылышың керек. Эгер мусулман боло турган болсо, эки акы болот. Эмне үчүн? Ал кошна и мусулман. Эгер ал сенин тууганың болуп кала турган болсо, 3 акы болуп калат. Эмне? Ал мусулман, кошна, тууганың. Ошондуктан башкалардын акыларын сактоо бул исламдын негизги принциби. Дүйнөнүн окуусунда, дүйнөдө адамдар эмне дейт? Сен өзүңдүн укугуңду сакта, өзүңдү бил, оюңду айт, сен өзүңдүн оюңду билдир деп башкалардын укугуна кирип кетип атат.
ооба оюңузду билдириңиз, бирок сиздин оюңузду билдирип жатканда башканын территориясына кирип кетпесин. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Арафа тоосунда туруп эмне кылган? Ажылыкты айткан. Ихрамды кийип туруп не деп айтты? Бүгүнгү күнү кайсыл жерде турсак, мусулманга кандай арам болуп турса, тагыраак айтканда, Мекке Арафа тоосунда турганда, ихрам кийип турганда, ал жакта бир адамга тийишсе болбойт. Жада калса жаныбар кумурскага да тийсең болбойт. Жада калса кумурскага да тийсең болбойт. Мына ошондой жерде туруп айтты, мусулмандын малы, бир мусулмандын малы жана анын абырою жана анын мал мүлкү арам деди. Бүткүл дүйнө жүзүндө. Экинчи бир адам анын абыроюна тил тийгизсе болбойт. А сиз өзүңүздүн эркиңизди билдирип, мен өзүмдүн оюмду айтайын, пикиримди билдирип коеюн деп бирөөдүн акысына, бирөөнүн абыроюна, кадыр баркына шек келтирбеңиз. Сен эмнеге мындайып жатасың десе, мен оюмду билдирип атам. Сиздин оюңузду билдириңиз, бирок сиздин оюңузду билдирип жатканда биздин чегарага кирип кетпеңиз деген жер бар да. Оюңузду билдириңиз, бирок башканын чегарасына кирип кетпеңиз. Бир адам дүйнө кылгысы келет, бизнес кылат. Бирок сиз бизнес кылып жаткан убагыңызда, соода кылып жатканыңызда башка бир адамдын малына кирип кетпеңиз. Башка бир адамдын малы дагы, анын абырою дагы, анын дене мүчөсү да сакталыш керек. Сиз күчтүү болсоңуз, же болбосо сиз кыйын болсоңуз, сиздин күчүңүз, сиздин бийлигиңиз башка бирөөдүн денесине зыян жеткизбеши керек. Демек эмнекен? Ал үчүн биз эмне кылыш керексе, а'ламухум билла, Алланы жакшы тааныш керек. Ким Алланы жакшы тааныган болсо, мына ушундай жашоо өткөрөт. Ошондуктан сахаба радиаллаху анхумдардын жашоосу мына ушундай эле. Кандай эле? Алардын жашоондагы принциптери меники, сеники, сеники өзүңдүк. Ар бир сахабанын жашоосун кенен окуп чыксаңыздар, эмне кылат? Өзүнүн малыны, өзүнүн бар нерселерини башкаларга сыйлап, башкаларды урматтап, башкаларга бергенге даяр болгон. Ошондуктан биз үлгү тутуп, биз алардын артынан ээрчий турган сахабалар мына ушундай жашоо өткөргөн. Али радиаллаху анху айтат, адамдардын эң акылдуусу, эң чечени, эң Алла Тааланы жакшы тааныганы башкалардын, мусулмандардын акысыны жакшы сыйлап, жана ошол акыны сүйгөнү. Ошондуктан бирөөдүн акысын сыйлаш, анан ошону сүйүү дагы керек да. Күйөөсүнө аялы баш ийиш керек. Бирок сүйүп. Бул күйөөгө баш ийүү Алланын өкүмү деп ошону сүйүп баш ийүү керек. Күйөөсү аялына жакшы мамиле кылуу керек. Бирок жакшы мамиле кылганда ошол бул Аллах Тааланын мага жүктөгөн милдети, мен буга жакшы мамиле кылышым керек, бунун акысы деп ошону сүйгөнчө кылыш керек да. Атаңа баш ийип жатасың. Итаат кылып жатасың, ата энеңди сыйлап жатасың, бирок ошону сүйгөнчө кылыш керек. Демек, кошунаңа жакшы кылсаң да ошону сыйлап, урматтап, ошону сүйүү керек дейт, ошол кылып аткан ишиңди. Жана ошондой эле Абу Дарда радиаллаху анхунун сөзү. Инна аба Саад ибн Мунаббихин а'таqa 100 мухаррарин. Абу Дарда радиаллаху анхуга бирөө келип айтып калды. Саад ибн Мунаббих деген адам 100 кулду азат кылды. Элестетип көрүң. 100 кулду кулдуктан эркиндикке чыгарып, эркин адам кылды. Кул деген жарым адам да. Ал жаныбарлар сыяктуу сатып алынат эле мурдагы кулдук тооруда. Кызмат кылдырып жакпаса сатат эле. Кээ бир адамдар кул менен бизнес кылат эле. Эми ошол адам да самайт да, мен да жашасам, мен да бир эркин болсом, мен да үйлөнүп жайланып, менин да мүлкүм болсо деген арзуусу болот. Ошондой кул адамдан эмне кылды? 100 адамды эркиндикке чыгарды. Деп Абу Дарда радиаллаху анхуга келип бирөө кабарлаганда айтты: Инна 100 мухаррарин мин мали ражулин лакафир. Бир адам 100 адамды эркиндикке чыгаруусу өтө көп байлык, өтө көп чоң кылган жакшылык деп айтты. Бирок албетте кааласаң мындан да жакшысын айтып берейин dedi. Ва ин ши'та анбатука. Эгер кааласаң айтайын, бима ху афдал мин залик, мындан дагы жакшы нерсе. Албетте бизге дагы бул нерсе кызыктуу да. Азыр биз бир да кулду азат кыла албайбыз. Себеби үчүн бүгүн кулдук тоору жок, кул жок. Бирок кулду азат кылгандын сообу эң бийик сооптордон. Кайсы бир адам бир кулду азат кылса, ар бир мүчөсү үчүн ошол азат кылган адамдын денеси дозоктон азат болот дейт. Эгер бир кул болсо азат кылып койсоң канча чоң сооп. Бирок 100 кул азат кыл дейт. Өтө сонун дейт. Бирок мындан дагы жакшысын айтып берейинби? Ооба.
Түнү күнү бекем болгон ыйман деди. Түнү күнү бекем болгон ыйманды кандай түшүнөбүз? Биз бир жолу ла иляха иллаллах Мухаммаду расулуллах деп айтып ошого ишенсек мусулманбыз. Аны кечке кайталаштын кажети жок го. Ооба, кечке кайталаштын кажети жок. Бирок инсандын жүрөгүндөгү ыймандын кубаты, нуру, күчү күнү түнү адамдан көрүнүп турат. Мындайча айтканда, сени түнү күнү динге жетелеген, Алланын өкүмүнүгө баштаган бекем ыйман деген маанид да. Муну караңыздар, бир адам эмне нерсени жакшы көрсө, ар дайым ошонун оюнда ошол нерсе болот. Бизнесмендин оюнда ар дайым алып сатуу турат да. Кайсы жерден товар алсам экен, кайсы жака сатсам экен деп. Бир адам үй алып сатса, жаныбар алып сатса, анын ою ар дайым Кыргызстанда кайсы жерде арзан экен, ошол жерге бара калса, ошол жактан алып келсе, кымбат жерге барып сатса. Бир адамдын оюнда доллар менен иштесе, ар дайым карап турат, ар бир 2 саатта карап турат, доллар арзандады, кымбаттады, кайсы банктан арзан экен депчи. Эми ыйманун мазмун биллайли ва нахар деген мааниси түнү күнү сизди дин жана ыйман туурасында ойлонткон ыйман деген маанидик. Биз түнү күнү ыйман туурасында ойлонуп атабызбы, же түнү күнү дин туурасында ойлонуп атабызбы? Сахабалардын жашоосу ушундай эле. Кайсы бир убакта сурасаң ыйман туурасында ойлонуп аткан болот да. Пайгамбардан бир жолу чыгып сахабаларга айтып калды: "Эмне кылып атасыңар?" дедиле. "Сүйлөшүп атабыз" деди. Алланын жараткан кудурети туурасында, жараткан махлуктар туурасында сүйлөшүп атабыз. Акырет туурасында, дозок туурасында, жаннат туурасында сүйлөшүп атабыз дейт эле. Бир жолу пайгамбарым мешитке келсе, Хариса радиаллаху анху уктап аткан экен. Пайгамбарым тургузуп айтты: "Я Хариса, кайфа асбахта? Я Хариса, кантип таң атырдың? Эртең менен таң атканда кандай таң атырдың?" деп сурады. "Асбахту муъминан хакка", чыныгы момун болуп таң атырдым деп атат. Адам уйкудан туруп жатат, бирок эмне деп атат? "Мен чыныгы момун абалымда таң атырдым" дейт да. Эгер бул суроону бизге берсе, не дейбиз? Жакшы салдым дейбиз. Себеби биз кеч жатып атканда оюбузда жакшы уктап алышы болчу да. Хариса радиаллаху анху кеч жатып атканда оюнда ыйман болчу да. Кимдин оюнда эмне болсо ошону сүйлөйт. Курсак ачкан адам кичинекей балдарды токочтой дейт. Токочко окшогон бала экен дейт го. Төгөрөк гана токочтой бала экен дейт. Ал токочтой бала деген курсак ачкандыктан тиги адамдын жүзү буга токоч көрүнүп атат. Хариса радиаллаху анху эмне кылып атат? Уйкудан турганда мен момунмун деп айтып атат да. Мына ушундай болуш керек. Биз түндө ойгонуп кимсиң десе момунмун деш керек да. Бир жамаат келди эле, пайгамбарым сурады: "Ма антум? Силер эмнесиңер?" дедиле. "Биз момунбуз" деди. Момун экениңердин далили кайсы деди. 15 нерсе санап берди. Хариса радиаллаху анху пайгамбарым айтты: "Чыныгы момун экендигинин далили кана" деди. "Азафту нафси анид дунья". Менин жүрөгүм дүйнөнү сүйбөйт деди. Жүрөгүмдү дүйнөнүн сүйүүсүнөн алыс кылып салдым деди. Эч качан дүйнөнү сүйбөйм деди. Мен кедеймин деген жок, дүйнөнү сүйбөймүн деди. Дүйнөнүн сүйүүсү жүрөктө болбош керек. Колуңда байлык болсо боло берсин. Бир адам кедей, бирок жүрөгүнө сүйүү толуп калган. Дүйнөнүн сүйүүсү. Бул зыян. Бир адам бай, бирок жүрөгүндө дүйнөнүн сүйүүсү жок. Алла жолуга туура жака иштетет. Бул жакшы. Ошондон эмне кыл? Дүйнөнү жана дүйнөнүн шахаваттарын, кооздуктарын мен сүйбөйм, жаман көрөм деди. Ва адмату нахари, күндүз чаңкап өткөрүп атам. Ал дегени күндүз орозо кармап атам. Түндөсү уйкусуз өткөрүп атам. Түнү менен ибадат кылып атам деди. Далилдеп берип атат да. Роббимдин аршыны көрүп тургандай элестетип турамын. Жаннаттын ичин көрүп тургандаймын, адамдар бири-бирини зыярат кылып, жаннаттын жыргалчылыгында жыргап жатканын. Дозок элдеринде көрүп тургандаймын, алар азапталып, кыйкырып жаткандарын дейт. Чыныгы момун адам мына ушундай болот дейт. Ошол үчүн эмнеди? Абу Дарда радиаллаху анху 100 кулду азат кылып турса, андан дагы жакшырагы бар деди. Ал кайсыл деди? Түнү күнү бекем болгон ыйман деди. Вала язалу лисанука ратбан мин зикрилlah. Жана түнү күнү сенин тилиң Алланын зикри менен нымдалып турсун. Ар дайым зикирде бол. Отурсаң эле саясат сүйлөбө. Отурсаң эле дүйнө сүйлөбө. Ал дайым зикир кылып тур дейт. Жеңил эле экен гой. Кул азат кыла албайбыз, бирок жеңил эле го бизге. Түнү күнү эрте кеч кичине ыйман туурасында пикир кылып коелу. Анан бош убагыбызда зикир кылып жүрөлү. Зикир деген ушундай амал, эч нерсенин кереги жок да. Жатып кылсаң да болот, тараты бар кылсаң да болот, тарат жок кылсаң да болот. Машинеде кылсаң да болот, басып баратып кылсаң да болот. Бардык учурда кылсаң болот. Мен зикир кылганга мүмкүнчүлүгүм болбоду дегенге үзүр таба албайт экенбиз да. Ошол үчүн эң жеңил амал. Күнүгө бирден зикирди кылып жүрөлү. Эмне кылат? Себеби бул инсандын жүрөгүндө ыймандын бар экендигин аламат. Эмне үчүн? Себеби жана айттык го, инсандын жүрөгүндө эмне нерсе бар болсо, тилинен ошол чыгып турат экен. Дүйнө болсо ошол чыгат, саясат болсо ошол чыгат. Бул машина өтүп кетти, аны сүйлөдү. Бул жака өтүп кетти, бир машина, ал машина башка машина туурасында сүйлөп кетти. Демек мунун жүрөгүндө темир тезек бар экен. Бирөөсүдө iPhone бар, бирөөсүдө Samsung бар. Бирөөсүдө экөө тең жок, экөөнү тең таштайт. Бул экөө тең болбогон нерсе дейт. Эмне бар десе, ал башка нерсе, Кытайдыкын айтат дагы нерсе.
Redmi бар арзан дейт. Ак сакалдарларын түшүнбөгөндө булардын баардыгы болбогон. Андан көрө Nokia болчу ал таква эле дейт. Ар бир адам бир нерсени айтат да. Ошол үчүн биздин тилибизде ар дайым Аллах Тааланын зикри болсун. Аллах баарыбызды ушундай бекем ыймандуулардан кылсын жана ушундай хадистерге амал кылган мүмкүнчүлүк берсин. Субханакаллаху